Жогорку сотто жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен сот тутумунун ачык-айкындыгы деген тегерек стол өттү. Иш-чарада Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева сот реформасынын негизги талаптарынын бири бул сот системасынын ачык-айкындуулугуна жетишүү. Сот реформасынын багыттары, максаттары сот адилеттүүлүгүнүн натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин, соттук коргоонун кепилдиктерин жана башкаларды камсыз кылууга тийиш деди. Анын айтымында мындай талаптардын ишке ашуусу үчүн 2012 жылы президенттин Кыргыз Республикасынын сот адилеттүүлүгүн өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы чыккандан кийин гана реформа ишке аша баштады. Тегерек үстөлдө Жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова сот тутумунун ачык-айкындыгы, сот реформасынын жүрүшү туурасында жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө кеңири айтып берди. Иш-чаранын алкагында журналисттер Жогорку соттун имаратынын тарыхы менен таанышып, соттук процесс өтө турган залдарга экскурсия жасашты. Биз негизинен эки сайтыбыз бар. Жогорку соттун расмий сайты Жогорку сот кейжи сайты жана сот кейжи сайты. Ошол эки сайтты биз азыр журналисттерге айрымдары билбесе жана кантип колдонуу боюнча биз атайын ушундай шашпай түшүндүрүп көрсөтүп дагы берип атабыз онлайн. Анткени сот кейжи сайтына акыркы президенттин чыгарган указынын негизинде ар бир судья өзүнүн чыгарган сот актысын ошол сот кейжи сайтына коюуга милдеттүү. Эгер ал койбой койсо, ага өзүнөн ага атайын жоопкерчиликке тартылат да. Ошондуктан ушул сот кейжи боюнча да биз өтө кеңири айтып берип атабыз. Бул менин оюмча бул сот тутумунун реформасына эң чоң жетишкендик. Анткени себеби элестетсеңиз, сиз кайсы дүйнөнүн кайсы чектинде болбоңуз, интернетти ачып эле сот кейжи сайтынан кирип, соттун чечимин көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз түзүлдү. Бул мурда болуп көргөн эмес. Ошондой эле биз мыйзам чегинде алар милдеттүү түрдө маалыматты коюуга жооптуу болуп атышат. Ошондой эле биз Жогорку соттун сайтына бардык маалыматтарды коюп атабыз. Эч качан мындай сот системасында болуп көргөн эмес да.